Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен биздин организмдеги эң керектүү орган боор жөнүндө сүйлөшөлүк. Боор бул илгертеден эле органдардын энеси катары бааланат да, себеби боорсуз жашаганга болбойт. Мисалы үчүн жүрөктү дагы операция кылса болот да. Мисалы үчүн аппендицитти кесип салса болот, щитовидка, селезенка, аппендицит да, аларды дагы кесип салса, бөйрөктүн жармысы жок болсо дагы адам жашай алат. Ал эми боорсуз адам жашаганга болбойт. Эгерде боорубуз таза болуп жакшы иштеп турса, бул үйдөгө дагы ырыскы келет, кут келет. Эгерде бизнесибиз күчтүү, жакшы, ийгиликтүү иштеп турсун, акча келсин десек дагы боорубуз таза туруш керек. Эмне үчүн? Себеби эгерде боор ооруп турса, анда адамдын башы дайыма ооруйт, шакый болот, жүрөгү айланат, кусат, денесинде тактар болот, буту шишип турат, шишик болуп, дайыма беттери кычышат. Албетте ошондой адамга заардуу болот да, заардуу болот, жини келет тез, шайы жок болот, дайым уйку сурап турат да, албетте. Анан кандай иш болот, же болбосо үй бүлөдө кандай ырыскы жок болот. Эмне үчүн? Себеби бул боор чыпкалоочу орган. Мисалы үчүн тамак ичтик, ичкен тамагыбыз ичегиде майдаланып, сиңип, андан кийин тазалоо үчүн боорго берет да, ичегиденчи. Ошондо окумуштуулар даже изилдеп көрүшкөн экен да, мисалы үчүн боорго ичеги аркылуу андан кийин веналык кан кирет да. Эгерде ошол венага кирип аткан канды туберкулез менен, сибирский язва менен бузуп туруп, анан боорго салган кезде боор чыпкалап, кайра чыккан кан таптаза болуп чыкканда, ушунчалык боор күчтүү тазалоочу, чыпкалоочу орган болуп эсептелет. Ошон үчүн боордун тазалыгы бул биздин адамдар үчүн өтө керектүү. Мисалы үчүн эгерде боор ооруй баштаса, анда боордун кандай түрдүү оорулары бар? Гүлнара Касымовна, врач катарычы? Боорду жогоруда айтып кеткениңиздей эле организмдеги чыпкалоочу же болбосо фильтр деп коебуз, баардык кан через боор аркылуу өткөндүктөн бизде кыргыздарга өтө эле белгилүү, баарыбыз УЗИге барабыз. УЗИге барганда боорду май басыптыр же болбосо жировой инфильтрация деген диагноз берет да. Ошол учурда биз аны тоотпой койбой боорду тазалоого аракеттенишибиз керек, же болбосо боордун май басканынан арылышыбыз керек. Бул баарыбызга көнүмүш болгон учурду биз жөн койбой тазалоого аракеттенишибиз керек. Себеби боорду май баскан учурда боордун чыпкаларын, көстөрүн май басып жакшы өткөрбөй, жакшы тазаланбай, негизи эле баарыбызга белгилүү, чыпканын көзү толуп калса, жакшы өтпөй калат суюктук. Точно ошондой эле боордун май басканын өтө этияттуу көңүл буруп тазалоо зарыл. Бул боор ооругандагы негизги биз билгендей жировой өзүбүзгө сезилгени жанагы кабырганы түртө баштайт. Оор болот. Бул жака жатканыбызда оорулошуп өзүбүздү башкача сезебиз. Ошого көңүл бурганыбыз өтө зарыл. Ооба, боор ооруганда жанагы жировой гепатоз, гепатит А, Б, С деп, боор чоңоюп кетиптир, элдин баарында эле жировой гепатоз бар деп тоотпой жүрөбүз го. Бул жировой гепатоз аябай кандай коркунучтуу дарт болуп саналат. Андан кийин боор май басып отуруп иштебей калса, анан циррозго өткөндө бул өтө коркунучтуу да. Ошон үчүн алдын алып эртерээк боорго кам көргөнүбүз абзел. Кантип кам көрсөк болот? Биздин компанияда жакшынакай продукциялар бар да. Ошолор менен эле, мисалы үчүн фандетокс, лецитин, корал бурдок,
деген продукциялар бар да. Булар менен 3 ай колдонгон кезде жировой гепатоздон арылсак да. Ошолор жөнүндө кыскача Эниса корал бурдок жөнүндө айтып берсең, өзүң дагы аптекада иштейсиң, айырмасы да. Саламатсыңарбы? Мага ушул корал клубдагы корал бурдок деген дарыны бир сыйра изилдеп көрсөм, биз ичип жүргөн эле лапух, кыргызча айтканда төө таман деп койчу эле. Ошол лапухтун экстракты кирет экен да, ошо жалбыраган экстракты кирет экен. Бирок ошол ушунчалык таза, аябай активдүү эмелерге бай экен. Биздин ошол илгертеден эле ичип жүргөн лапухта азыр ошондон экстрагы менен чыгарылган бул корал бурдок урут экен. Анан бул биринчиден эмне кылат экен? Бул биринчи ашказаныбыздын слизистый оболочкасын ал биздин уйку безибизди иштетет экен. Андан ары боорубузду тазалап, жанагы өттүн иштешине жардам берет экен. Анан кишечниктерди тазалайт экен да. Ошондо бир эле лапух менен биз организмибизди тазалап алсак болот экен. Бул лапух эмне менен бай? Бул инулин менен бай экен. Инулин 40% ушул лапухтун составында бар экен. Инулин деген бул природный пребиотик да. Ал болсо биздин полезный бактерияларыбызды өстүрөт. Полезный бактерияларды өстүрөт. Ал эми ушул лапухтун ичиндеги экстрактта еще кислоталар бар экен. Алар бизге кереги жок бактерияларды өлтүрөт экен. Как антисептик, анан как наоборот пребиотик болуп иштеп берет экен. Ошондо биздин организмибизде бөйрөктүн да иштешине аябай жакшы жардам берет экен. Анткени диурез, мочегонный действиясы бар. Ошондо бөйрөктү тазалаганда биздин организмибизде кан да тазаланат экен. Ошондо бир препарат менен ушу 3 ай ичсек, биз полностью каныбызды тазалап, кишечнигибизди ордуна алып келип, слизистый оболочкалардын баарын, майда язвочкалар заживлять этет экен. Аябай жакшы препарат. Разрешение мен бүттүм. Кача бурдок жөнүндө. Кийинкини айта берелиби? Жакшы, рахмат Эниса. Сахалинден бизге байланышка чыгып атасың. Дагы кайсы продукциялар бул биздики коралдыкты боорго күчтүү таасир берип айыктырса болот да? Мен айтып берейинби? Гүл Абдрахман айта бериңиз. Кутман таң баарыңыздарга. Бүгүн азыр Гүлнара Касымовна айткандай, жировой гепатоз, боор унчукпайт, билинбейт ооруганы деп атпайбызбы? Анан эң аябай жакшы, пайдалуу биздин Coral Club'да моундай Fun Detox деген табигый цитрус өсүмдүктөрдөн жасалган аябай жакшы дары бар да. Анткени бул дары эмне кылат? Биринчиден организмге боордон фильтрлап атканда боорду тазалайт. Эмнеден? Токсиндерден. Зыяндуу токсиндерди чыгарат. Жана боорду жакшы иштегенге жардам берет. Андан башка майлуу заттарды метаболизм кылып, холестериндин деңгээлин нормалдаштырат. Айрыкча алкоголь, никотин, дары дармектердин, ошондой зыяндуу заттардын таасирин азайтып чыгарат. Мында годжи деген хурма экстракты кошулган бул Fun Detox'ко. Бул деген боор үчүн энергия берүүчү булагы деп коет экен да. Андан тышкары гречиха, соя дегендердин экстракттары кошулган. Онда стиктерде бул стиктер менен бир күндө тамактан кийин жылуу сууга, бир стакан сууга аралаштырып ичсе болот. Ошондо зыяндуу заттар чыгат экен. Ушуларга эмне кошулган? Гречиха, соянын экстракттары, таурин, эң жакшы холестериндерди расщеплять эткен абдан пайдалуу немелер бар.
жана С витаминдери кошулган. Баарыңыздарга эгерде боор ооруса, боордо бир кандайдыр бир проблемалар болуп калса, көйгөйлөр пайда болсо, ушул фандетоксту мен силерге сунуштамакмын. Ичим ден соолугуңарга. Рахмат. Ошо фандетокс укмуш сонун продукттар биздин баарыбыз деле ар бирибизде боорубуз таза деп айта албайбыз, ар бирибизде көйгөйлөр бар. Анан муну ичкен дагы өтө пайдалуу да, аябагандай даамдуу, сонун кофе сыяктуу эле. Кофе сүйгөндөр барго, ошо кофенин ордуна фандетоксту алмаштырсак болот. Эртең менен, кечинде, эки маалдан да ичсек, жанагы жыробой гепатоз, гепатит дегендердин баарынан арылсак болот да. Рахмат, Гүл Абдрахмановна. Дагы күчтүү биздин продукциябыз бар. Бул ким айтат да, кошумчапчы, кайсы продукция жөнүндө айткыңар келип атат? Мен артишоктон айта бер. Чынар айт. Ушундай сонун продукциялар жөнүндө айткыбыз келет да. Ооба. Мен лецитин, анан лецитинди айтаардан мурун корал майынга токтолоюм, бирок мен корал майын жаныма албаптырмын. Болсо көргөзүп койсоңуздар, ичпейдикке. Бул баарыбызда бар. рахмат. Корал майын бул негизи бул сууда, баягы туура суу деп койсок болот. Жалпак тил менен айтканда бул биз айтып атпайбыз, бул Корал Клабта 13 производитель бар деп, ошонун ичинен Япония бизге сунуштап, Япония даярдап берет. Эмне үчүн? Себеби аякта жана Окинава деген провинцияда вообще адамдар биз жабыркап аткан, айрыкча Кыргызстанда көп кездешип аткан мондай аябай тяжелый диагноз деп коелучу. Ошолор көбүнчө жок экен да, аякта дээрлик оорушпайт экен. Себеби ушул суунун эсебинен да, себеби алардын ошол жашаган жериндеги жанагы деңиздин түбүндө ушундай коралдар бар экен да. Ошол коралдардан даярдалып, анан бизге ушундай пакетиктерге салынып келет. Демек биз мисалы үчүн даже биз өсүмдүк айдай турган болсок, биз баягы клубника айдап калдык го, ошол кезде тиги ала жаздан даже ага чейин эле тиги топурагыңар менен сууңардын pH'ын текшергиле дешти да. Себеби ошол pH туура эмес болсо вообще түшүм албайсыңар деди. А биз адам баласы ошол түшүм алабыз, акча табабыз дейбиз дагы, аларды текшеребиз. Өзүбүздүн pH, өзүбүздүн организмибизде pH эмне экенин билбейт экенбиз да. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, мен өзүм как фармацевт катары ошол pH бизде эң мындай маанилүү, жана бизде болгон дүйнө жүзүндө канчалаган 10 миңдеген диагноздор болсо, ошонун баардыгынын себеби ушул биздин pH'тын туура эместигинен да. Ошол pH'ты тууралай турган, же болбосо биздин жанагы кычкыл чөйрө, биз ичип жеп эле анан кычкыл чөйрөнү көбөйтүп эле анан метеориттар жардамдашып ийип эле биздеги жанагы диагноздар чыга берет экен да. Эмне кылышыбыз керек экен? Демек ошол кычкыл чөйрөнү биз шоолоштуу чөйрөгө айлантыш үчүн ушул корал майынды демдеп ичсек, биз азыр ошонун баарын кылып атабыз. Биз азыр айтып аткан продукциянын баардыгын ушул корал майын коштойт да. Ошол мен айта турган ушул лецитинди дагы ушул корал майы менен болгон биздин продукциянын баарын корал майын суусун, ушул стикти биз эртең менен жылуу сууга демдеп алып эле анан өзүбүз ичебиз, неберелерге беребиз. Баарыбызга эң сонун жардам берип атат. Болгон диагнозубуздун баарынан четинен арылып атабыз. Эми ошонун ичинде могу лецитинди айткым келет. Бул лецитин Минеральный комплекс деп атап койсок болот да. Минералдар бар да составында, минералдар. Ошон үчүн ошону анан бул щелочтуу суу деп койсок болот да. Көбүнчөсү ошо щелочь суу десең керек деп азыр көп эле түшүнүп калыптыр. Эми ошо корал майын коштогон бизде дагы лецитин продукциябыз, бул күн карамадан алынган. Негизи бул биздикинен азыркы учурда. Негизи бул көп сояда, күн карамада, уйдун боорунда, жумуртканын сарысында бул лецитин бар. Биздин адам баласынын организминде кай жерибизде бар. Мисалы бул майсымал зат. Бул лецитин эмне дегенде бул фосфолипиды деп коет, же болбосо майсымал зат деп койсок болот да. Ушул майсымал зат биздин органдардын мээнин мисалы 30% түзөт экен. Эненин эмчек сүтүндө 30% кармалат экен. Демек бул лецитин негизи адам биздин органдар клеткадан турабыз да. Ошо клеткалардын мембранасынын составында ушул лецитин болот.
А биздин клеткалар күнүгө алар өлүп кайра жаралып турат да кайра жаңырып турат. Ошол демек бул деген бул жок, бул лецитин жок, жашоо жок деп койсок болот экен да. Себеби биздин клеткалар болбосо жашоо органдарыбыз дагы өлүп жок болот экен. Демек жашоо жок болот да. Демек ошо лецитин бул ошол биздин ар бир клеткабыздын мембранасынын составында болгондуктан бул куруучу дагы зат деп коебуз и коргоочу зат деп койсок болот экен да. Эми биз азыр эми боор жөнүндө кеп болуп аткандайын ошо боорго токтолоюн. Жана боор жөнүндөгү белгилердин баары айтылып өттү, мен аны кайталабай эле коеюн. Бул боорду жеңилдетет. Кадимкидей жеңилдетип, жанагы биздин сосудтагы холестериндердин, жаман холестериндердин пайда болушунан арылтат. Анан боордо эмне бар? Өт бар, ошол өтүбүздөгү өттүн иштешин, ошо өтүбүз жана көбүнчө өт коюлуп кетиптир, анан өтүмдө өт мындай кандай десем кыймылдуу болбой калыптыр, ошонун эсебинен анан көбүнчө жана таштар пайда болуп кетет. Ал эмес кичинекей балдардын 4-5 жаштагы балдардын өтүндө таш пайда болгон учурлар бар экен. Аны ошо медиктердин жана көп окумуштуулардын сөздөрүнөн угуп атпайбызбы? И вообще эле практикада делечи кичинекей балдардын көбүнчө эле ойлойбуз го, чоң кишинин эле өтүндө таш болот, чоң кишинин боору ооруйт, өтү ооруйт. Оказывается, бул деген лецитин жетпегенден ошол кичинекей балдардын дагы жанагы өтүнүн иштеши начарлап, анан өттө таш пайда болуп кетет экен. Ошол эле учурда анан ошол, конечно, жанагы өт менен боор жакшы иштебесе, жанагынтип мээге дагы кетип атпайбы? Көбүнчө жана энурез детский, жанагы кыргызча айтканда төшөккө кое берип коюп атышпайбы? Акыл эси жетилип эле калган балдар. Ошол учурда дагы же болбосо мындай сүйлөөдөн жанагы сүйлөө речтери жакшы болбой, же акыл эс тутуму жакшы болбой, сабагынан жетишпей кыйналып аткан балдарды ошо айтар элек да, ошо ата энелер ошого көңүл бөлүп, лецитин жеп жүргөн балдар жана лецитин жебей жүргөн балдар деп эки группага бөлүп коюшат экен. Анан жеп жүргөн бала менен жебей жүргөн баланын айырмасы асма менен жердей болуп калат экен. Ошон үчүн кичинекей балдардан тартып, мына биздин стөлдө мына Коралдын канча продукцияларыбыз баарыбыздын эле үйүбүздө турат, жеп атабыз, ичип атабыз. Лецитинден дагы биз кызыма үйрөтөм, жолдошум ичип атат, өзүбүз ичип атабыз. Ошо бул кадимкидей көңүлдү көтөрөт экен. Себеби көңүлүм көтөрүлгөнү кадимкидей мен өзүмдөн да сезем да, анан балдарга дагы берип эле атам, ой жегиле депчи. Кадимкидей мен ар бир үйдө, ар бир үстөлдүн үстүндө ошо лецитин турса деп мен башкаларга да айтып ошо ниет кылат элем да. Себеби ошо лецитин менен биз өзүбүз үй бүлөдө кандай өзгөрүү, кандай жакшы мындай иштерибиз да жүрүп, жана Розшенин айткандай, негизи лецитин ар бир үйдө үстөлдө туруш керек деген ниетти мен айтат элем да элдерге дагычы. Рахмат Чынара. Албетте биздин организм өзү системадан турат да, 12 системаданчы. Анан биз бир эле кальций жеп алып, же бир эле омега жеп алып, анан күтпөйбүз. Биз Кыргызда ошентип өнүп калганбыз, кальций жесем айыганбы, омега жеш керек элем депчи. Бул компанияда бизде комплекстүү, системалуу түрдө программа менен иштелген да. Мына бул биз айтып аткан ушул программа врачтардын, профессорлордун патент менен изилдеп, 5 жыл, 10 жыл издеп туруп, анан кошулган программасы да. Дагы бир продукциябыз бар ушул программанын ичинде, боорду полностью жалтылдатып калыбына келтиребиз десек, мына ушул продукцияларды бири-бирине синергия кылып кошумчалайбыз да. Гүлнара Касымовна. Сынатбай дагы бир жолу мен айтайын дегеним, жана боорду май басуудан сактай турган бул артишок. Артишок бул өтө күчтүү гепатопротектор деп эсептелет. Байыркы грек эли муну как детокс катары колдончу экен. Эмнеге мындай дегенде, мунун курамында артишок, расторопши, одуванчик же болбосо какым кукум деп коебуз го, одуванчик, анан бетайын бар. Артишок организмди негизинен токсиндерден тазалайт. Ошонун ичинде токсиндерден тазалаганда боорду тазалап атып, боорду коргойт. Бир эле учурда ошондой эле боорду май басуудан сактайт артишок. Кандагы жаман, хороший, плохой холестерин деп коебуз го, ошол плохой холестериндин деңгээлин азайтып, сахарды азайтат. Ошондой эле желчтун, өттүн чыгаруусун жогорулатат. Негизи эле кишечный, ошо желудочно-кишечный тракттын иштешин жакшыртат. Иммунитетти көтөрөт.
ичегиндеги микрофлораны күчтөндүрөт. Ушул артишоктун ушундай касиети бар. Аны кандай түрдө? Буну суюктук түрүндө, анан салат түрүндө дагы жесек болот. Мисал үчүн 10 күндө артишокту ичип атканда 10 күндө вздутие деп коебузчу, метеоризм, иштин чыңалуусу же болбосо ич көпкөн деп коебузго. Ошолор 10 күндө жакшы болгону бар. Ошондой эле жана такашкан, боорду май басканда, боорду такап түрткөндөй болот го. Вот ошолор ошондо аныкталат. Тазалануу менен боорду тазаланышы, боордун корголушу бул биздин жүзүбүздүн, бетибиздин өңүнүн таза ачык болгон дадил да буга. Кийинки расторопшинин составында силимарин, бул боордун желчегонный, секреторный, двигательный функцияларын күчтөндүрөт. Жолго коет, жакшыртат десек болот. Ал эми одуванчик, какун бул биздин аппетитибизди ачат. Ошондой эле ал как диуретик катары, как слабительный катары, как желчегонный продукция катары таасир берет да. Андан кийин бетаин деп айтып атам. Ошол бетаин липидный обменге катышып, липидный обменди нормага алып келет. Же болбосо ал деле желчегонный. Канчалык өт жакшы чыгып турса, ичегилер жакшы иштеп, тамак сиңирүү жакшы болуп, боордун иштешин бул өт суюктугу коштоп турат да, коштоп жанагы боордун май басуу, ошондой эле боордо дагы көп функциялар бар да, ошолорду жөнгө салып, артишокту мен баардыгыбызга сунуштап кетет элем. Рахмат Гүлнара Касымовна, биздин ардактуу врачыбыз. Ошондой эле бул боордун Гүлнара Касымовна айткандай таасири бүт органдарга, мисалы үчүн биз көрүп жүргөндөй эле геморрой аябагандай почти 70% адамдарда геморрой болот экен да. Себеби отуруп иштейт, компьютерде, шопурлар да, таксисттер, мына ушулардын баары геморрой менен варикоз азыр көп таралганчы. Варикозду мисалы үчүн варикоз болуп атам, операцияга барып кестирип келдим депчи. Бул өйдө жактагы эле венаны кестирип бууп коет экен. Негизги миома, киста, да, женский органдардагычы операция кылдырып коебуз, кестирип коебуз. Андан кийин кайра эле кайталанганын көрүп атабыз да. Бул эмнедин негизги себеби бул боор экен. Эгерде боорду тазаласа, боор фильтр болуп атпайбы? Жана мен айткандай эле даже венага уу куюп койсо, боор таптаза кылып тазалап чыгат. Ал эми артерияга куйса, ошол эле уу затты адам дароо өлөт экен да. Боордук вид кандай күчтүү орган негизичи, чыгып калуучу. Ошон үчүн боорду тазалаган кезде биздики геморройдун дагы, варикоздун дагы арылсак болот экен да. Жировой гепатоз, гепатит деген, сахарный диабет, холестерин, уйку без, өттү алдырып салып атпайбызбы? Мына ушулардын эң негизги себептери болуп боордун таасири чоң болот экен да. Жүрөгүбүз ооруп атканы, нерв болуп, давление көтөрүлүп атканы, мына ушулардын баары боор. Эмеси айыгуучу себептери оңой эле экен да. Мына несколько, бир 4-5 продукцияны коюп эле, суу менен кошулуп иче турган болсок эле, андан кийин жакшынакай дарттын дабасы бар экен да. Мына ушул биздин компаниянын эң күчтүү жагы, эң таасирдүү жагы бул профессорлордун, доктор медицинских наук, дүйнө жүзүнө таанымал Нобелевский премия алган окумуштуулардын эмгегинин натыйжасында мына ушул программаларды колдонсок, кыргыз элибизге да жакшынакай келип атат. Мына ушул продукциялар көрүп алыңыздар. Анан кийинки видеолордо биз уже кандай натыйжаларды алып атабыз, кандай адамдар айыгып атат, кантип колдонуштуу, колдонуп атканда кандай таасирлер болот, мына ушулар жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Бүгүнкү
Сабакты ушун менен жыйынтыктайбыз. Рахмат сиздерге. Суроолоруңуздар болсо жазып суроо берсеңиздер дагы болот. Биз сиздерге жооп беребиз.